Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүнкү темада досрочный погашение кылып, ипотеканы 3 жылда 5 жылга чейин кантип эрте төлөп бүтсө болот? Ушул жөнүндө сиздерге буга чейинки видеолорумда сөзсүз бөлүшөм деп айтып келгенмин. Бүгүнкү видеодо аягына чейин көрүп, сиздердин ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кардарыбыз биздин агенттик аркылуу 2019 жылы 6 декабрда сделкасын өткөрүп, Абсолют банктан Кировский райондон 2 бөлмөлүү батирдин ээси болгон. Мына бүгүн 2024 жылы кардарыбыз төлөп бүткөнүнө бир нече убакыт болуп, менин убактым болуп, кардарларым менен байланышып, барып видео тартып келдим. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кардарыбыз өзүнүн оюн дагы айтып өттү. Кардарыбыз кантип тез төлөө керек экенин ошол биз консультация бергенде, ипотеканы оформление кылганда сразу эле түшүнүп, ошол биз айткандай кылып төлөгөн үчүн бүгүнкү күндө ипотекасы жок, өзгөчө сонун квартиранын ээси болдук деп кубанычында чек жок. Мекендештер, бул болгону пример. Жолдошум 2023 жылы Екатеринбург шаарынан квартира алганбыз ипотекага. Бул жерде сиздерге көрсөтө турган нерселер көп. Ар бир үй алган мекендешибизге сөзсүз түрдө график платежин алганда көрсөтүп өтөбүз, бирок сделка күнү бир аз болуп калат. Өзүңүздөр билгендей, документ иши бүтүш өтө кыйын. Ошон үчүн кээде маани бербей калышат. Келиңиздер, шашпай ушул график жөнүндө сиздерге айтып өтөйүн. Бул жерде ар ай сайын төлөй турган төлөм числосу турат. Мисалы, ар ай сайын ушул датада төлөйсүздөр. Бул кредит биз 23 жылы алып, 24 жылы уже төлөнүп жабылган, полностью погашение болгон. Бул жерде экинчисинде по кредиту деп турат. Бул сиздин основной карызыңыз, банктын алдындагы карызыңыз ушул. Бул жерде сумма биз алганда, мына жерден көрсөтүп өтөйүн, 4 миллион 600 алганбыз двухкомнатный квартираны. Эгерде ушул сумманы баардыгын кошуп келе турган болсоңуз, 25 жылга алынган. Бул жерде 300 айга деп турат. Суммасы ушул. Ал эми биз үчүн өтө маанилүү болгон бул банктын проценти. Банк бизге процентный ставка менен одобрение берет, например, 12,8% менен дейли. Бул жерде проценти турат. Ал эми итоговая айына төлөй турган суммаңыз бул жерде турат. Бул жерде ар ай сайын төлөгөнүңүздө азайып бара турган сумма. Мисалы, кантип төлөшүңүз керек? Эгер туура төлөөнү кааласаңыз, бул график электронный дагы бар личный кабинетиңизде, и бумажный дагы болот. Кагаз түрүндө дагы бар, и электронный дагы бар. Азыр көбү электронный кармашат, бул кагазды даже карашпайт дагы. Биз убагында, мисалы, эгерде сизде возможность болду, 48 000 акчаңыз даяр төлөгөнгө, сизде ашыкча жок дегенде 15 000 акча пайда болсо, мисалы, мына жерден эсептейбиз. 15 000ге, мисалы, мына жерге чейин келдик дейли. Ушул жерге чейин 15 000 болсо, эгер сиз 15 000 досрочный погашение мынага кошуп төлөй турган болсоңуз, сиз канча миң эконом кылып атасыз? Бул жерде эсептеңиз, ушунча сумманы эконом кылып атасыз. Ушунча суммага, мисалы, мындай кылып эле сызып салайын, процент төлөбөй кетип атасыз. Эгерде сиз ар ай сайын ушундай кылып төлөй турган болсоңуз, себеби банк биринчи 3 ай өзүнүн процентин алганга аракет кылат. Көрдүңүзбү? Бардык проценттер алдыга жазылат. 3 жыл бою сизден банк желательно көбүрөөк процент алганга аракет кылат. Ал эми эгер график боюнча төлөй турган болсоңуз, эчтекеге вникать этпей эле жөн эле как квартплата төлөгөндөй ар ай сайын төлөй турган болсоңуз, сизден банк ар ай сайын аябай сумма, көп сумма процентке алып турат. Бул жерде, мисалы, сиз 4 миллион 600 алдыңыз, процентин көрдүңүзбү? 9 миллион 843 000. Бул банктын проценти чисто. Общий сумма 14 миллион 443 000 болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул банктын проценти ушунча. Мисалы, бир квартира алсаң, мындайча айтканда 2 квартира дагы кош берип каласың. Бирок бул эч кандай коркунучтуу эмес, себеби биз бул переплатаны кылбай кетишибиз керек. Эмне үчүн мен консультацияга келгенде көп кардарларга айтам: туугандар, сиздердин айына төлөмүнөн
суммаңыздар бир аз ашыкча болуш керек. Канча көп болсо ошончо жакшы. Возможностуңуз барбы? 1 жылда жапсаңыз дагы болот, 2 жылда жапсаңыз дагы болот. Бүгүнкү биздин чыгарылыштагы кардарыбыз именно ушул схеманы колдонуп төлөгөн. Мисалы, вот 4-5 айдыкын эсептеп алып, ушул сумманы полный банкка барып төлөгөн. Андан кийин ушул мына проценттер төлөнбөй кетет. Элестетиңиз, сиз 20 жылга алган ипотекаңызды сиз 3 жылда спокойно төлөп бүтсөңүз болот. Бул графикти алганда бул жерде четко бардыгы жазылып турат. Эч кандай бул жерде мен ойлойм, үй алган адамдардын бардыгы эле оңой эле разбирать этип, оңой эле түшүнөт деген ойдомун. Ал эми сиздердин азыркы бул Екатеринбургдагы платежду көрсөтүп бердим. Ал эми примерно, толук эмес, примерно Москвадан үй алгандардын канча эконом кылат. Бүгүнкү күндө бул ставка еще аз болгондо ушунча болуп атат. Эгер ставка бийик бүгүнкү күндөгүнү азыр сиздерге дагы көрсөтүп өтөм. Сиздер мен мисалы азыр бул Екатеринбургдун графигин айтып өттүм. Примерно Москва же болбосо Московская область айтайынчы. Московская областтан 7 миллионго квартира алдыңыз дейли. Мына 7 миллион сиз банктан алдыңыз. 7 миллион алдыңыз. Сиздин айына төлөмүңүз азыркы эле процент менен эсептей турган болсок, где-то 130 миң дейли. 130 миңден төлөйсүз айына. 130 миңден төлөйсүз. Эгерде сизде возможность болсо, досрочный погашение кылганга сизде 15 эле миң болду дейли. 15 миң. 15 миң сизде ашыкча акчаңыз бар. Эми эсептеп көрүңүз. Мисалы 130 миң төлөсөңүз, основной долгтон 5 миң гана азаят дагы 125 миң процентке кетет. Ошол процентке кеткенде, мисалы сиз ашыкча 15 миң сала турган болсоңуз, сиз 125 миңден 375 миң эконом кыласыз. Элестетиңиз, сиз ар ай сайын 15 миң гана салып, 375 миңден эконом кыла турган болсоңуз, 375 миң кайсыл жактан чыкты? Мисалы, сиз 7 миллионду алдыңыз банктан, банк сизге проценти менен берди ошол сумманы. Сиз ал сумманы досрочный погашение кылып, 7 миллиондон 15 миң төлөгөн акчаңыз основной долгтон 5% кыркылат. Ошондой образ менен төлөгөндө ипотеканы бат төлөп бүтсө болот. Без переплата төлөп бүтсө болот. Мисалы, первый жана айтып өткөндөй, биринчи 3 жыл банк өзүнүн процентин алат. Ал сиз болсо 5% төлөп кеткенге аракет кылышыңыз керек. Эмне үчүн кардарлар 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда, 4 жылда ипотекасын төлөп бүтөт? Себеби алар ушул графикти карап, вникать этип, банкка болушунча 5% төлөгөнгө аракет кылат. Мисалы, сиз дагы бир примерди айтайын. Эгер 7 миллион алдыңыз, сиз 1 жылдын ичинде канча акча төлөйсүз? Мисалы, 1 миллион төлөгөн болсоңуз, сиз банктан 6 миллион карызыңыз калат. Ошондо уже түшүнүктүү болот. Демек, сиз 7 миллионго квартира ала турган болсоңуз, примерно 7 жылда төлөп бүтөсүз. Эгерде 7 миллион кредит алдыңыз ипотекага, эгер 1 жылдын ичинде 2 миллион төлөгөн болсоңуз, средний 3,5 жылда төлөп бүтөсүз. Ушундай өзүңүздөргө эле уже түшүнүктүү болуп калат. Андыктан кантип биз тез төлөйбүз ипотеканы? Сөзсүз түрдө ипотека оформление кылгандан кийин ошол сумманы болушунча досрочный погашение кылып төлөп кетебиз. Андыктан эгерде үй алсам 20 жыл ушунча үстүнө кошуп берет экенмин деп жүргөн мекендештер үчүн ушул видеону жакындарыңызга жөнөтсөңүз болот. Себеби көпчүлүк мекендештерибиз кудду ушундай ойлонушат. Мен алсам бир квартиранын үстүнө 2 квартира кошуп берет экенмин. Мисалы, бүгүнкү күндөгү проценттик ставка мындай чоң, бул менен алсам мындай болот деген кардарларыбыз да көп. Сөзсүз түрдө ипотеканы алардан мурун өзүңүз эсептеп, эсебин чыгарып, ипотеканы туура алсаңыз, анда эч кандай коркунуч жок. 19-жылы үйлүү болгон. Азыркы учурда кардарыбыз бүгүн 8 декабрь 2024 жыл. Кардарыбыз алган квартирасын ипотекага 3,5 жылда жаап төлөп бүткөн. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүн сиздер менен эң сонун видео менен бөлүшөйүн деп турам. Видеону аягына чейин көрүңүздөр.
Кардарыбыз биздин агенттик аркылуу 6 декабрь 2019. Азыр болсо кардарыма бир нече суроолорду узатайын деп атам. Биринчи алганда квартираны алып ипотекага алдыңыздар да. Алганда кандай сезимдер болгон? Кубанычтуу же болбосо ичиңиздерден балким переживать эттиңиздерби? Ошолор жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Биринчи алганыбызда биз биринчиден сүйүндүк, үйлүү болдук деп. Андан кийин жакшы ойлор болду, жакшы сезимдер болду. Анан эми биз алдын ойлогон эмеспиз, адамдар үй алат деп ишенген эмеспиз. Баягы өзүң алгандан кийин ишенет экенсиң да, агача ишенбей жүргөнбүз. Анан колубузга тийдик, алдык, сүйүнүп калдык да. Азыр эми өзүң үйүң болсо жакшы экен. Жакшы. Ичен бирөөнүн үйдөн стимат кылып, эме кылгандан көрө өзүң үйүң кеңири кирип, кеңири чыгып, өзүң каалагандай. Документ маселеси биринчи эле кезекте өзүң үйүңдө регистрация. Биринчи кезек ошол өзүң үйүңө регистрация болот экенсиң, ал жакшы экен. Текшерип калса дагы өзүң ушул жерде жашайсың, ушул жерде прописаны. Эч кандай проблема. Мындай айтканда пайдалуу жактары көп да, мен ошентип сунуштайм. Эми баардыгы пайдасы жак көп. Мисалгачы алгандагы сезимдер, анан төлөп баштаган учурда кыйынчылыктар болгон жокпу? Кыйынчылыктар эми ар бир немеде эле кыйынчылыктар болот. Мисалга ошол бир кыйынчылыктан өтсөң, анын аркасында жакшылыктар деген. Эң туура айтасыз. Ошон үчүн ар бир адам мисалга башында биринчи кыйынчылык болот, андан кийин жакшылык, ошентип үйлүү болдук да. 3,5 жылда төлөп бүтүш кыйын болгон жокпу? Айына мисалы азыр биздин экран артында көрүп турган кардарларыбыз, менин катталуучуларым айтышы мүмкүн да, 3,5 жылда төлөп бүтүптүр, бат төлөп бүтүптүр депчи. Сиздер тапкан акчаңыздарды эле баардыгын бул жака салган окшойсуздар, Эми биз аялым экөөбүз иштеп аттык, экөөлөп. Анан бул жака дагы төлөп аттык, өзүбүзгө дагы ашырып аттык. Эми кандай десем, кыргызда бир сөз бар, аракетке берекет дейт. Аракет кылсаң берекесин аласың дегенде, эми ар бир адам аракет кылса болот. Аракет кылып төлөсө болот. Демек, мына мекендештер, өзүңүздөр көрүп тургандай, кардарыбыз 3,5 жылдын ичинде үйүн төлөп бүттү. Анан дагы бир кызык моментти кардарлар менен бөлүшүп кетейин. Мен 2019-жылы үй алгандардын баардык информация бар да, менде сакталып калган. Бүгүнкү күнгө чейин деле келинчегиңер менен сүйлөшүп, бир нерселерди сурап, неме кылып жүргөн. Анан жакшы төлөп атабыз деп бир айтканы бар эле. Кандай төлөп атасыңар? Баары жакшыбы десем, ооба, төлөп атабыз. Ушул 23-жылы буюрса аябай катуу аракет кылып атабыз, ипотеканы жапканга деп айтканымда. Анан кечээ байланышсам, ошо катар эле список боюнча байланышсам, мага бир эле адамдын видеосу керек болчу. Биринчисине байланышсам, ошо төлөп бүтүп Кыргызстанга кетип, азыр ыздабайт этип койгонбуз бул жакты дейт. Экинчи кардарыбызга байланышсам, төлөп бүтүшүптүр алар дагы, сортировкадан алышкан. Анан сиздерге чалсам, сиздер ал келинчек пока ооруп жаттым эле, болбосо майлы эле деп ошондой деп калды. Анан Венерага айтсам, Венера да төлөп бүтүптүр да. Демек 2019-2020 жылы алган көп эле кардарларыбыз төлөп бүттү. Бул видеону тартуумдан максатым, азыр тала жеринде жүрөбүз, кээ бири максат менен бул жака келип атат, максат коюп, бир жакшы нерсе кылып кетсем, ошол ушунча убактым кетип аткандан кийин баягы чогулткан акчамдын бир берекеси болуп, бир ушул акча менен кетсем деген мекендештерибиз бар. Анан ошол эле учурда баягы ипотека десе, бул ипотека бул акча чогултууга эң сонун бир инструмент да. Сен ипотека аласың, кааласаң, возможностуң болсо көптөн салып тез төлөйсүң. Ал эми ар кандай болот да, кээде жумуш жакшы болуп калат, кээде жумуш жакшы болбой калат. Ошол учурда айына эле спокойный да, сени эч ким беспокоить этпейт. Сен квартира төлөгөндө эле, кадимкидей эле. Мисалы квартира снимать этип жүргөндө деле, Екатеринбургка кайсы жылы келгенсиз? Мен Екатеринбургка көп болду келгени, почти 20-дан. Мисалы квартира снимать эткенде деле башыбыздан өткөн, Мисалы квартплатты 5 күн мурун даярдап, акчаны даяр кылып алдын ала. Анан ошол мен 2011 келип ошо квартира снимать этип жүргөн малда хозяиндар аябай капризный болчу. Билесизби, келип текшерип, акчаны келип алып кетем деп которуп коелу десең жок деп, апарып берели десек дагы ал малда көнбөчү да. Ушундай бир неме болчу. Анан азыр эми жаштар үчүн сонун мүмкүнчүлүк да, мисалы жаңы семьялар үчүн,
2 комната алса деле 1 комнатасына квартирант киргизип койсо, 2-нчи комнатасына өздөрү жашаса, же болбосо баягы акчасын, кыскасы акчаңды бир жерге чогултушуң керек да, бул жака келип бир максат менен келгенден кийин, ошол иштейм деп келгенден кийин суугуна, ысыгына карабай, же болбосо бир иштейм деп келгенден кийин баягы биякта көп эле убактыңдын көбү жумуш менен өтөт. Ошол жумушуңдун результаты болсо өзгөчө бир ичиңде сүйүнүү, кубануу, бир нерсеге бир тепкичке жеткенден кийин сен дагы ичиңен аракет кылып, дагы да жакшы ийгиликтерге жеткенге аракет кыласың. Үйдү төлөп бүткөндөн кийин акыркы платежди апарып салдыңар же перевод кылгандан кийинки сезимдерди айтыңызчы, кандай болду? Биз акыркы күнү төлөдүк, эми перевод кылдык, мен наличка апарып төктүм. Бири акыркы күн төлөгөн банктан куттуктады, директори чыкты, директори куттуктап, молодец деди. Ушул азыр ушул мен алган банктан списоктор болот экен да, ошол жерден ошол биринчи жапкан силер болдуңар деп айтты. Жакшы. Анан ал жерде мындай подарка сыяктуу бир картинка, бир нерселер берди, куттуктап, анан дагы кайрылгыла неме кылсаңар, кийинки алганыңарды биз процентиңерди кичине ылдыйраак беребиз деди. Андай кыскасы немеңер запасыңар бар деп айтты да. Дагы мүмкүнчүлүк бар деди. Кайрылгыла жардам беребиз, убагында жаап аткенсиңер деп. Анан алдыңан биз алган элек да, мындай майда чүйдачы. Телевизор андай мындай. Аларды дагы 1 жылга алып, 3 ай, 2 айда жапканбыз да. Азыр мандайда нормальный эле экен да. Кредит история эң маанилүү да. Жапкандан кийин өзгөчө бир сезимдер менен чыктыңар. Болду, бул банк менен коштоштук. Болду эми деп. Өзүнчө сүйүнүп, баягы ишенбейсиң да, дагы эмне эле, анан колубузга баягы документ бар жокту турлагандан кийин анан үйүм бар деп келет эме болдук да, сүйүнүп калдык. Неме да, баягы Венера ошол моментте да жапкандан кийин да менден байланышып сурап атты. Кардарларыбыз азыркы бизди көрүп, экөөбүздүн сухбатыбызды көрүп аткан мекендештерибиз дагы сурашы мүмкүн да, ипотеканы жапкандан кийин кандай кадамдарды кылдыңар депчи. Сиздер кандай кадамдарды кылдыңыздар? Биз азыр үйдү жапкандан кийин эми азыр эмес, мындай жазга неме кылайлы деп атабыз, ошол ата энемдеримди чакырып бир өзүнчө бир той кылып коелу деп атабыз. Эми ушул жерде мындай тааныш билиш мекендештерди чакырып, өзүнчө бир Куран окутуп, мындай неме кылып коелу деп атабыз да. МФЦга барып, документтериңиздерди дагы бардыгын объявлениядан снимать этип, ошолордун баарын жасадыңыздар. Алдык аларды. Эң сонун. Ар бириңиздерге жуксун, ар бириңиздер ипотекаңыздарды эртерээк төлөп бүтүңүздөр. Ипотеканы төлөп бүткөндөн кийин, ошондой бир өзгөчө сезимдер болот. Бул талашсыз, канчанчы ипотекаң болушу маанилүү эмес, төлөп бүткөндөн кийин баары бир ичиңде бир сонун сүйүнүү. Мисалы даже кичинекей картаны деле мисалы жаап койгондон кийин жеңилдеп каласың го, ошондой эле сыяктуу бул ипотеканы жаап бүткөндөн кийин бир өзгөчө бир сүйүнүү, кубануу болот. Мисалы үй алат элем, үй алсам 20 жыл төлөп калам, андан көрө квартира снимать этип эле жашай берейин дегендерге эмне деп совет айтат элеңиз? Эми мен үй алам деген адамдарга менин советим айтат элем. Мисалга азыр ошол адам квартира снимать кылып алса, если квартира снимать кылып алган болсо, ошол майли 10 жыл жашасын, 15 жыл жашасын. Нарга адам кийин акырында ал адамга рахмат айтпайт да. Рахмат айтпайт. Даже бирок если үй алган болсо, ошол акчаны банкка төлөгөн болсо, үйлүү да болуп калат. Анан если Кыргызстанга кеткен болсо, сатып алса, баягындай акча болуп калат да. Акча болуп калат да. Бул эң баягы буга чейинки видеолорумда да айтып келем. Эң маанилүү бул баягы убакытты бекер кетирбей, анан силер квартплатага берип аткан акчаңар 1% даже силердин чөнтөгүңөргө келбейт. Үй алып берип жүрүп ар кандай адамдарды көрдүк, ар кандай үй ээлерин көрдүк. Мисалы, бир кардарыбызга үй алып бергенде 2 күн күтүп калдык да, ключун алып көчүп кетиш үчүн. Ошол моментте үйдөн чыгарып койгондор да болду. 2 күн, 10 жыл снимать эткен экен эжекебиз. Анан ушул хозяйкасынан баягы айтылган договор болгон срогунан 2 күн ашып кеткенде, вештериң алып чык деп ушундай чыгарып койгон учурлар болду да. Анан хозяйкасына чалып 4000 берейин, 2 күн күтүп тур, бул жак задержка болуп калды, 2 күндөн кийин көчүп кетет десем дагы макул болгон эмес да. Элестеткиле 10 жыл квартирасын ыздабайт этип, ошодон пайда көрүп,
ошол адам ошол жерде убагында төлөп ошол туура келген үчүн жашатты да 10 жыл. Анан ошол 2 күн күтпөгөндө аябай мындай жаман болосуң да. Анан кийин азыр мекендештерибиз көбү келип атышат. Мен квартплатымды аябай көтөрүп салды. 50 миңден төлөп жашачу элем, азыр 70 миңге көтөрүп салды дегендер бар. Мисалы 20 миңден снимать этчү элем, Екатеринбургдагы бар. 30 миңге көтөрдү дегендер бар. 30 миңден 40 миңге чейин көтөргөндөр бар мисалы. Ошон үчүн баягы азыр келип эле неме болуп атат да. Убагында пайдаланбай калган мекендештерибизге аябай ичим ачат да. Себеби иштейт, ошол эле 5 жыл, 6 жылдан бери жүрөт, мен көргөндөн бери, мен билгендерде жүрөт, бирок баягы убактысын анан ошол снимать этип бирөөгө көз каранды болуп жашабай, өзүнүн үйүн алганга көбү корккондор дагы бар да. Мисалы алсам төлөй албай калсам эмне болот? Анан 20 жыл жүрсөм мынанча эсе кылып кошуп берет экенмин деп. Силерде үй алып атканда ошондой нерселер болду беле же өзүңөргө уверенно болуп алдыңар беле? Биз үй алып атканда бизге дагы банктан айткан ушунча жылда кутуласың деп. Анан бирок 20 жылда кутуласың деген себеби ал жерде аны айткандан кийин айтат экен да, если канча аракет кылсаң, ошончо тез бүтөсүң деп. Сделкаларды мен өткөргөнмүн. Сделкада аябай кыйынчылыктар болгон, юанстар, бирок Юля деген кыз өткөргөн, азыркы күнгө чейин эсимде. Аябай жакшы түшүндүрүп берген. Эгер силерде возможность болсо, мына силердин основной долгуңар, ушуну болушунча тезирээк жапсаңар, бат төлөп бүтөсүңөр деп айткандар аябай көп болгон. Ошентип сделкаларды өткөргөндө кардарыбыз Абсолют банктан алган. Как раз сууктун күнү болчу, декабрь айы болчу, барып сделкасын өткөрүп ийгиликтүү. Андан кийин ачкычын тапшырып, ушинтип мына бүгүнкү күндө дагы мамилебиз үзүлбөй, кандай суроолор болсо жазып жүрүштү, жооп берип жүрдүк. Анан мына бүгүн ипотекасын төлөп бүттү. Силерди дагы бир ирет чын жүрөктөн куттуктаймын. Рахмат. Ак өргөңөр дагы да чоңое берсин. Дагы эми жаңы новостройкадан үй алгыла мага келип буюрса, ушу мына бир ишиңердин, бир алдыга койгон максатыңар мындайча айтканда ишке ашты. Биздин агенттикке кандай ой пикириңизди айтат элеңиз? Эми агенттикке менин ой пикирим, биринчиден чоң рахмат ушул агентствонун үй алып бергениге. Экинчиден ушул Россияда жашаган мекендештерге бардыгы айтат элем. Агентство жакшы, убагында үйдү алып берет, алдабайт, тууру бар жогу. Мен ишенем, мына өзүм алып, өзүм кубанып отурам. Советим ушул. Чоң рахмат. Ооба мекендештер, баягы үй алам дегенде эң эле биринчи баягы ойлоносуң да, кимге кайрылсам, кандай алып берет экен. Ар бир адамдын коркунучу, ичиндеги сезимдери алдап койбойбу деген бул сразу эле биринчи кезекте ушул неме. Бирок эми ошончо мекендештерге алып берип атабыз. Анан мындай да, эгер банктан сизге одобрение чыкса, демек үйлүү болосуз. Демек одобрение чыкпаса, жок, уже үй ала албай каласыз деген сөз. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүбүздүн кредиттик тарыхыбызды, өзүбүздүн ситуациябыз, баары документтерибиз жакшы болсо эле, демек үй аласыздар. Сиздерди эч ким алдабайт. Ар дайым сиздерге жардам көрсөткөнгө даярбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр дегенин себеби, кантип эрте төлөп бүтсө болот, ошолор жөнүндө дагы офистен видео тартып, сиздерге толуктап ошол видеону тартууланы туура көрдүм. Андыктан жакшы ой пикириңиздерди күтүп каламын.